Сулайман Тоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплексин Ош шаардык мэриясы өзүнүн менчигине өткөрүүнү көздөп жатат. Бирок тарыхый комплекстин кызматкерлери буга толугу менен каршы чыгышууда. Музей комплексинин кызматкерлеринин айтымында, эгерде мэриянын балансына өтчү болсо, бул жердин тарыхый архитектуралык инфратүзүмү жана табигый нукуралуулугу бузулат деп эсептешет. Ош шаардык мэриясы быйыл туризмге басым жасап, Ошту Улуу Жибек жолунун туристтик провайдерине айлантууда. Мындан улам туристтик борбор катары Сулайман Тоону муниципалдык менчикке алууну туура көрүшкөн. Вице-мэр тоонун айланасы кароосуз калып, жай мезгилинде эле кунарсыз абалга кептелерин, тазалык сакталбашын жүйө келтирди. Мэрия өз менчигине өткөрүү менен туристтерге ыңгайлуу шарттарды түзүп, инфраструктурасын жакшыртуу үстүндө иш алып барууну ниет кылууда. Турист барса, ошо жерде кичине бир тазалыгына карашыбыз керек. Андан сырткары мына жолдору бар, машина чыга турган, музейдери бар, акча вложение кылыш керек да бул жерге. Анан баягы чөптөрү бар. Эртең күз келгенде чөп баягы саргайып, жаман болуп, ошо өрттөнүп ошондой болуп атат. Ошолорду карашыбыз керек деген максатта ошондой биз аракетти баштадык. Анткени менен Сулайман Тоо музей комплексинин жетекчилиги мэриянын балансына өткөрүлүүсүнө каршы чыгышууда. Алар мэрияга өткөрүлсө, анын тарыхый архитектуралык көрүнүшү өзгөрүп, нукуралуулугу бузулат деп эсептешет. Ошондой эле шаардык деңгээлде улуттук макамынан ажырап, ЮНЕСКОнун баалуулуктар тизимесинен чыгып калуусу мүмкүндүгүн эскертишүүдө. Муниципалдык менчикке айлана турган болсо, анда статустар алынып кетет дагы, дүйнөлүк немеден эстелик катары таанылбай калат да. Таанылбай калат. Себеби дүйнөлүк эстеликке кирүү үчүн ал республикалык деңгээлдеги эстелик болуш керек да. Тарыхый жайды талашуу биринчи жолу эмес. Буга чейинки мэрлер Мелис Мырзахматов, Айтмамат Кадырбаевтердин тушунда дагы болгон. Ал эми тарыхчы Жолдошбек Бөтөнөев мында Сулайман Тоо эмес, тарыхый жайга бөлүнүп жаткан миллиондор талашка түшүп жаткан болушу мүмкүндүгүнөн шектенет. Анткени быйыл аталган музей комплексине инфратүзүмүн жакшыртып, туризмди өнүктүрүү үчүн Дүйнөлүк банк $4 миллион грант бөлгөн. Тарыхый маданий объекттерди коргоо боюнча бизде 2 мыйзам бар. Бирөөсү эл аралык деңгээлде ушул ЮНЕСКонун курамына тизмесине кирген Сулайман Тоо ыйыктоо деп. Анан ал ЮНЕСКонун тизмесине киргенден кийин эл аралык конвенцияга кол койгон Кыргызстан. Ошо эл аралык тарыхый маданий объекттер боюнча конвенциянын талаптарын сактайбыз деген. Ошондуктан Маданият министрлигинин негизги милдети ошол эл аралык деңгээлдеги конвенциядан чыгып кетиш. Бул Кыргызстан үчүн мындай аброюн түшүрөт эл аралык деңгээлде. Кыргызстанда маданий мурастар катарында тарыхый жайлардын баары Маданият жана маалымат министрлигинин балансында турат. Ош мэриясы азырынча демилгесин министрлер кабинетине сунуштап, өкмөт Маданият министрлиги менен биргеликте маселени талкуулап көрөрүн билдирген. Ал эми Маданият министрлиги Сулайман Тоонун тарыхый мурастарын жоготпоо үчүн министрликтин карамагында гана калуусун туура деп турушат. Мен жеке баамда мэрия биз алсак, ошол Сулайман Тоого бөлүнгөн чоң сумманы акчаны биз көзөмөлдөйт элек деп алар ичинен кымыңдап атышы мүмкүн. Ал эми өкмөт биз өзүбүз карап, өзүбүз контролдошубуз керек деп өкмөт бергиси келбеши мүмкүн жергиликтүү бийликкечи. Аны жетекчи өткөзүп бергенченде дагы жетекчилер жакшы болбосо, ал көрктөндүрүлбөйт, жашылдандырылбайт, туристтерди тарта албайт, инвестиция тарта албайт. Түндөсү мына 30 адырдан келе жатканда Сулайман Тоонун башына Бабурдун үйү көрүнүп турган, ал жерде Кыргызстандын желеги жапжарк болуп, түнү дагы күндүзү да көрүнүп тура турган. Тегерегин толук свет менен камсыз кылып, аны бүт суу менен суу чыгарып, ошол жердегилерди, бактарды сактаганга аракет кылып, камераларды коюп, мисалычы, бардык шартты жараткан жетекчи керек да. Белгилей кетсек, Сулайман Тоонун баалуулугун дүйнөлүк уюм ЮНЕСКО дагы таанып, маданий мурастардын тизмесине каттаган. Анын шарттары боюнча тарыхый жайдын байыркылыгы сакталып, жаңы курулуштарды курууга, көрүнүшүн өзгөртүүгө тыюу салынат. Роза Акматжан кызы, Бекмамат Султанов, 7 канал, Ош.